Ошон үчүн ким нике кылып алса бирөө менен ошол кызды барып таанып, таанышы билиш керек. Анын жакын насаби тууган эмеспи, анын ырзайы тууган эмеспи, мусахара жокпу, бүт каралат. Насаби деген анын насапта кандаш тууган эмеспи деп такталат. Анын сүт эмдүү тууган эмеспи деп алда каралат. Анын мусахара дейт, кайын жутка тиешелүү харам болгон адамдар бар. Аларга кирбейби дейт. Ушул үч нерсени карайт. Ошол шариятта харам кылынбаган нерселер болсо, анан бул халал болот. Өзүнүн тууганын албаган болсо, баягы махрам болгон, анда күнөөкөр болот. Өтө чоң күнөө бул. Ошон үчүн нике келгенде, нике бабында некен? Ал-асл ал-хурма. Никеде ал-асл некен? Хурма. Сөзсүз түрдө тактап, иликтеп, андан кийин никелешиш керек. Никелешкенде ошонун жакын насаби тууган эмес бекен, мусахара тууган эмес бекен, кайын журтка караштуу, байланыштуу жана сүт эмдүү тууган эмес бекен деп ушуларды караш керек. Эгерде эч бир туугандыгы жок болсо, андан бул менен нике кылса болот.